Эркек киши дагы тыкан таза башкара билген, семьяны караган ошондой эркек болуш керек. Ансыз сөйүп өзү лох болуп турса, бул болбойт. Күйөөсүн башкарам дебейт экен. Күйөөсүн алдап, ошол күйөөсүнүн мүлкүнө, акчасына, бардыгына кыянат кылган. Не десе алдап жалганда кандай кылып айтып кое берет. Бирок бул жерден каалаган ишин кыла берет. Кээде уруулук да кылып коюшу мүмкүн. Кудай өзү сактасын. Күйөөсүнүн мүлкүнө эч качан кыянат кылбайт экен. Ким? Салих аял. Кыянат кылгандар береке таппайт. Кээ бирөөлөр бар, өздөрүн жеке өзүнүн ичиндеги жек көрүү, баягы көрө албастык, арам ойлорду балдарына дагы сиңиргенге аракет кылат да. Өзү ошондой болгону жетпегенде балдарын дагы ошол системада тарбиялагысы келет да. Атасы күн түн дебестен дин үчүн, эмгек үчүн, бала чака мадалына пашенеттер менен багайын деп иштеп жүрсө, бул жакта аялы туруп алып, атаңар ойношунукка кетти дейт. Ушундайлар жок эмес. Кудай өзү сактасын. Айтор ичиндеги жамандыктарды бүт баласына сиңдирип чоңойтот да. Ал балдарда эртең коомго, ата-энесине, башкага бүт жек көрүү пайда болуп калат. Ошондой экен, өзүңдөгү арам ойлорду эч качан балаңа сиңдирбе. Ал эркек киши болобу, аял киши болобу айырмасы жок. Кээде аталар ичип келип терс тарбияны берген учурлар көп болот. Кайсыл кээде сөз менен, кээде кыймыл аракет менен балдарыңа туура эмес үлгү болуп бармак мекендешим. Бул жеке гана өзүң эмес, бүт коомго зыян. Ар дайым кедейлигин бетке салып, көңүлүн ооруткан аял. Сен кедейсин, паланчанын күйөөсүн кара, паланча досуңду кара, муну кара, мынандай үй салып салды, мынандай биз калып кетип атабыз, башка айтор тилдей берет. Башкага салыштыра берет, кедейлигин бетке сала берет, көңүлүн чөктүрө берет. Ушул система айлана берсе, ал күйөөнү дагы болбойт экен деп калат да. Аял киши дух бергенди үйрөнүш керек эркекке. Кээде өзүңүз сигналды, лампочканы өзүңүз жагып туруп, эгерде күйөөңүз чындап лох боло турган болсо, өзүңүз дитини табышыңыз керек да, жолун табышыңыз керек, бурашыңыз керек, кантип дух бергенди үйрөтүшүңүз керек. Себеби сиз акылдуу болуп турасыз анда. Сиз көбүрөөк китеп окугансыз, сиз көп нерсени билип турасыз Аллага караганда. Демек сиз бурашыңыз керек. Лампочка сиздики жанып турат, аныкы өчүк турат. Жагышыңыз керек аны. Мына жолго сар, мындай кыл десеңиз, сенин колуңан эчтеке келбейт. Жарытар күнүбүз болбойт. Качан элге окшоп жашайбыз. Наалып, нааразы болуп тура берсеңиз береке таппайсыз. Ар дайым кедейлигин бетке салып, ар дайым чөктүрө берет. Бир колдоюн дебейт да, колдоо көрсөтпөйт. Кээ бирөөлөр ушундай таланттуу, өтө күчтүү көп нерсени кылып коет. Бир эле Кыргызстан эмес, дүйнө жүзүгө салымын кошуп коет. Бирок ошондойлор үйлөнгөндөн кийин чөгүп кетет, жок болуп кетет да. Баягы талант десең, тыысы дагы калбаган болот. Неге? Ал жакта колдоочу жок да. Артындагы колдоочу туура эмес кетип атат. Кээ бирөөлөр ажырашса дагы каралайт. Күйөө мындайды, мындайды деп ажырашса да кутулбайт да кээ бирөөлөр. Аллах өзү сактасын. Кудай өзү сактасын. Бир ошол улуулардан бирөөсүгө келип, аялың ушундай жаман тилдүү, сен ар дайым тилдейт, жамандай паша кылат. Бул кантип чыдап жүрөсүн? Жообун берип башкага үйлөнбөйсүнбү десе. Макул, мен ажырашайын. Бирок бул башкага тийип, башканын дагы башын, башка бир мусулман ушинтип башын какпасын деп ажырашпай атамын дейт экен да. Ошол учурда башкаларды да ойлогон бул жан экен да. Көп арызданат. Налый берет. Бир ыраазычылыгы жок. Рахмат дегенди билбейт. Күйөө бирдеке пакетти көтөрүп келди, ошол эмне алып келсе дагы колдон алып, ыраазычылыкты билдириш керек аял киши. Себеби көчө талаш да. Талаш дүйнөсүндө эптеп тирүүлүк кылып бирдекени алып, чогулткан үйгө алып келет, сизге алып келет. Сиз нааразы болуп, алып келгениң ушубу деп ыргытып койсоңуз четке, ал бул жерде психология 180 градуска өзгөрүп кетет да. Себеби канча эмгек менен таптыган нерсени, канча эмгек менен жетти, сиз бул жерде маани дагы бербедиңиз да. А болбосо ошол нерселер сиз үчүн эле. Айтайын дегеним, барга шүгүр кылыңыз, нааразы болбоңуз. Бул күйөөңүзгө дагы, Кудайга дагы жакпайт.